Президенттин алдына койгон максаты бийик, тилектери аруу десек болот. Бирок шайлоонун таза өтпөшүнө көмөн жарата турган бир нече факторлор бар. Кайсылар? Мунун биринчиси элдин калың катмарынын БШКга болгон ишениминин жоктугу. Ал эми экинчи фактор бул былтыр эле ушул октябрь окуяларына себепкер болгон партиялар жана кандидаттар быйыл дагы 90%-тен ашык десек болот, ошолор катышып жатат. Демек эч нерсе өзгөргөн жок. Ошол эле акча, ошол эле мафия десек да болот. Кайрадан катышып, ар кандай тондорду жамынып, ар кандай партияларга секирип, кайрадан баратышат. Үчүнчү фактор десек, мына бир жыл бою мына бийлик алмашкандан бери кайсы районго барбаңыз, кайсы деңгээлдеги жетекчини сурабаңыз, кимдин кадры, ким аркылуу келди деп. Ошол эле президенттин айланасындагы 2-3 адамдын атын айтат. Ошонун кишиси ошол аркылуу келет. Демек алар кандайдыр бир милдеттенме менен барды десек. Мына азыр эле ушул шайлоо баштала элек, жатып эле ар кандай деңгээлдеги чиновниктердин, ар кандай укук коргоо органдарынын кийлигишип атканы жөнүндө мына массалык маалымат каражаттарына чыгып жатат. Демек кийлигишүү бар. Демек шайлоонун таза өтүшүнө чоң күмөн бар. Бирок президент чоң максат коюп атат. Демек ошол киришип жаткан, билдирбей жасап коем деген күчтөр же баягы эски өнөрүн кармата турган күчтөр, олигархтар ошо президенттин эскертүүсүн эске алыш керек. Мурдагыдай тоготпой же болбосо мени көрбөй калат деген баягы эски жосунду баштаса, анда шайлоо таза өтпөйт, жыйынтыгы абдан аянычтуу болуп калышы мүмкүн. Президенттин атын жамынгандардан президенттин кабары жок деп ойлойсузбу?